Бүгүнкү күнү кыргыз элибизде акыркы учурларда боордун гепатит оорусу менен ооруп келгендер көп кездешүүдө. Айрымдары өзүнүн каражаты менен чет өлкөдө дарыланып келсе, айрымдары акча каражат жоктугунан кылаарга айла таппай жаткандар дагы жок эмес. Алардын катарында 1985-жылы Талас жергесинде жарык дүйнөгө келген Тынчтык Алымкулов дагы бар. Аталган кыргыз жараныбызга азыркы учурда тез аранын ичинде Индияга барып бооруну алмаштыруу керек. Менин балам Алымкулов Тынчтыкбек 2015 жылы гепатит Б менен катуу ооруду. Гепатит больницага бардык, инфекционный больницага барсак гепатит Б экен деди. Инфекционный больницада 2 айдай жаттык. Ал жерден дарыланып келип кайра үйгө келдик. Үйгө келгенден кийин диета кармап жакшынакай эле жүрдүк. Кайра 1 жылдан кийин дагы кайра кармады. Ошондо дагы жаттык. Анан экинчи жатканыбызда балам аябай катуу кыйналып, анан больницадагылар айтты, биз баланы жакшы эле дарылап атабыз, бирок балам негедир кабыл албай жатат, боору кабыл албай жатат. Ушунун көк боору бооруна мешайт этип атат. Медицина боюнча негизи көк бооруну албасак балаңыз жакшы боло албай жатыр деп бизди республиканский больницага жиберди. Республиканский больницага бардык. Унутуп койдум мал врачтын атын. Ал кишиге киргичте, ал киши көк боору мурдагыдай заман болсо, биз азыр көк боорун алып салмакпыз деди. Азыр деген заманга жараша азыр индийский дарылар чыгып атат. Биз Владислав Чо деген кореец адам менен байланышабыз деди. Силер ошого барып көргүлө. Барсаңар же көк боорун алып салгыла десе, кайра бизге келгиле, биз көк боорун алып салабыз деди. Жок, мен өзүм дарылайм десе, ошол адам менен дарылангыла деди. Азыр замандын немесине жараша индийский дарылар менен эле жакшы болуп кетишип атат деди. Биз айткандай эле Владислав Чо гепатолог экен, ага бардык. Барсак, рас бала оорулушуп кеттир, өчүп кеттир, бирок жаш экен, жаш организм экен. Дарылап көрөлү индийский дарылар менен. Силер бизге чыдай алсаңар дарылангыла деди. Биздин дарыларыбыз кымбат, бүттүгү жалаң индийский деди. Эми биз өзүбүздүн өмүрүбүз үчүн жок деп айта албадык. Макул дарыланабыз дедик. Ошол жылдан бери 1 жылдан да ашып калды, 2 жыл болоюн деп калды. Жалаң ошо профессорлор менен индийский дарыларды ичип келдик. Препараттарды жалаң индийский кымбат экен, ар бир эле ампуласы капельницасын эле 5000ден 6000ден алып аттык. Андан тышкары анализ тапшырганыбыз эле, бир тапшырганыбыз эле 10.000 болот, ал 1 айда 2 жолу анализ тапшырабыз. Балам өзү үйдө жатып калды, келинчеги күндүз иштейт өзүнүн гос жумушунда, түнкүсүн болсо частный швейняларга барып иштеп, ушул малга чейин баламды дарылатып келдик, жабылып. Акыркысында балам кровотетип кетти. Кровотечение болгону Мамакеевке барып кровотечениясын токтотушту врачтар. Аны эже биз кровотечениени токтоттук, эми сиз барып ошо үзүлгөн кан тамырларды кольцо койдуруп бекемдетиңиз деди. Кайра республиканский президентский больницага келип, спецке келип 8 жеринен үзүлүптүр деди, 8 жерине кольцо коюп беришти. Кольцо коюп бергенден кийин ошол жерде мага врачтар айтышты: "Эже, сиздин балаңыз уже цирроз печень. Биздин колубуздан келбейт, эже, биз кольцо коюп бердик, мындан кийинки биздин колубуздан келбейт. Балаңыз только эле пересадка" деди. Ошо менен бизди больницадан чыгарып салды. Больницадан чыктык, үйгө келип элдик дарыларды ичтик, Тяншиндин дарыларын ичтик. Эч жардам деле болгон жок. Баламдын ичи күндөн күнгө чоңоюп баратты. Айлам кеткенден анан кыргыз элиме кайрылдым, ыйлап көз жашымды төгүп. Тынчтык Алымкуловду алгачкы жолу Нью ТВ каналынын Эл билсин автордук программасы эл алдына алып чыгып, андан кийин Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду дагы өзүнүн жардамын бере баштаган. Андан тышкары Тынчтык Алымкуловдун бир туугандары, айылдаштары жана жалпы кыргыз эли дагы колун сунуп, жардам берип жаткан кези. Мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар, Тынчтык инвестин акыбалы ушул ооруп баштагандан баштап эле мынакей апасы
кыргыз элине кайрылып ушул тынчтык инебиздин диагнозун угуп баягы операциянын арты менен операциянын арты менен ордуна операция болот экен ошон үчүн тынчтык инебиздин ооруганына байланыштуу ошо ар ким өз колу кыргыз эли ошондой эле мунун бир туугандары жакындары апасы колдон келишинче ошо тынчтык инебиздин айыгып кетишине колдон келишинче баягы жардам берип атышат кыргыз эли. Ошонун ичинде мына буюрса жакында эле мынакей ошол тынчтык инебиздин туура өскөн Манас айылында мына жакында 14-ндө марафон болуп өттү Манас айылында. Ошол Манас айылындагы мынакей Манас айылындагы мекендештерибиз, айылдаштарыбыз мынакей кары жашы дебей байке эжелерибиз баардыгы ушул Манас айылынан 300 миң сом акча чогулду. Ошону айтып кетишибиз керек. Ошондой эле мынакей тынчтык инебиз мына канча жыл мурун өзү дагы Москвада иштеп келген. Ошол Москвадагы, Россиядагы жарандарыбыз, байкелерибиз, инилерибиз ошол тынчтык инебиздин ооруп калганын көрүшүп, интернет аркылуу болобу көрүшүп, алар да кайдыгер карабай колдон келишинче мынакей жардам берип атышат. Мына бүгүнкү ошол эмени айтып коеюн деп чечтик. Буюрса ага инилерибиз менен мынакта инилерибиз менен ошо Москвада, Россияда иштеген, Москвада иштеген мынакей өзү менен чогуу иштеген инилери, байкелери бар экен. Ошолор дагы мына колдон келишинче акылдашып, бири-бирине баягы бири-бирине группа түзүшүп Москвадан. Ошон үчүн мынакей максат инебиз ушу Москвада иштеген Тилек, Бек, Нурсултан, Асылбек, Батыбай, Бакы, Аскат ошол инилерибиз ошол Москвада иштеген кыргыз инилерибизди, агаларыбызды баарын чогултуп, колдон келишинче ошо тынчтык инебизге жардам берели деп мынакей азыркы убакта 400 миң сом акча жөнөтүштү. Мен ойлойм бул дагы аябай бөлөк жерде жүрүп да болсо дагы топтошуп, өздөрү кыйналып атса дагы колдон келген жардамын аяшпай ушундай жардам берип аткандарына аябай ыраазы болуп атабыз. Тынчтык инебиздин мынакей айылынан, ушу өзүбүздүн айылыбыздан ошол жакта иштеп аткан, эмгектенип аткан Попон агай, ошол эле Шункалбек байке, Азимкан байке, ошол Попон агайдын иниси Жаныбек, ошолор Америкада жүрүшүп, ошол тынчтыктын ооруп атканын көрүп, колдон келген аларда жардамын аябай мынакей акчасын апасына салып жибериптир, $700 салып жибериптир. Бу дагы ойлойбуз биз дагы бу дагы тынчтыкка болгон баягы кайдыгерлик эмес, колдон келишинче аларда алыста иштеп кыйналып жүрүшсө дагы тынчтыктын ден соолугуна жарап кетет деп салып жардам берип атышат. Ошол эле мынакей Самат деген инибиз бар эле, ада Москвада тынчтык менен чогуу иштеген. Адагы мынакей биякта өзү Москвада иштеп келип азыр эми биякта иш кылып атат Бишкекте. Адагы обменкада иштеп, обменкада өзүнүн ага инилерин чогултуп айтып, ушундай бир инибиз ооруп калыптыр деп, адагы өзүнүн колунан келген жардам берип, мынакей тынчтык инибиздин апасына 49-50 миң сомдой акча калтырып кетиптир адагы. Ушу жалпы кыргыз элине ушу тынчтыктын жакын агасы катары өзүмдүн баягы ыраазычылыгымды билдирем. Кыргыз эли эч убакта өзүнүн уул кыздарын үстүнө кыйынчылык келип атканда эч убакта калтырган эмес, колдон келишинче жардам берип келген. Ансагандай мынакей кыргыз элине ыраазычылыкты билдирем, өзүм атыман, үй бүлөм атынан, ушул мынакей тынчтыктын апасынын атынан, жакындардын атынан кыргыз эли ушундай бир камкор эл болот экенбиз. Ушундай бир кыйынчылык башка түшкөндө баягы колдон келишинче жардамыбызды берип, даже ичкен тамагын таштап, колунан келген эмне болсо дагы колунан келген эмесин баарын азыр угуп атабыз. Мынакей апасынан дагы колунан келген жардам баарын берип атышыптыр.
Аталган операция Индияда болмокчу. Ал эми сарпталуучу каражат 40 000 АКШ долларын түзөт. Азыр күндө кайдыгер карабаган мекендештердин колдоосунда 20 000 АКШ доллары чогулган. Тез аран ичинде толук акча каражатын чогултуп, операция кылдырбаса Тынчтык Алымкуловдун ден соолугу күндөн күнгө төмөндөдү. Кыргыз коомчулугунда кайрымдуу болуп коомдук кайрымдуулук фонду негизделген. Биз муну сөз башында ар дайым айтып келебиз. Эмнеге дегенде бүгүнкү күндө ошол коомчулуктагы болуп аткан көйгөйлүү маселелер жүрөк оорутуп келет. Коомдон канчалаган көптөгөн кайрылуулар болуп келет, бирок тилекке каршы жараткан бизди бул жалганга чектөөлөр менен жараткан экен. Биздин өмүрүбүздө дагы, ал күчүбүздө дагы, акылыбызда дагы, өмүрүбүздө дагы баардыгы чектелүү экен. Муну эч ким тана албайт. Бирок ушул чектелүү өмүрдө биз алыбыздын жетишинче гана иштерди жасап атабыз. Алыбыз жетпегенин, акылыбыз жетпеген нерсени, колубуздан келбеген ишти кыла албайт экенбиз. Бирок колубуздан келгенчелик аракет болуп жатат, бирок ошол алыбызга жараша иштер, анан ийгиликтүү мындай бир иштер болуп атат. Жетишкендиктер мына ушундай. Анан эми бул жерде мен айтайын дегеним, бүгүнкү күндө ушундай кайрылуулардын көп болуп аткандыгына байланыштуу биз өз убакыт саатында жардамды бере албай аткандыгыбыз үчүн кечирим сурайбыз. Бүгүнкү күндө ошол канчалаган энелердин катарында мына биздин бүгүн олтурган үй, ошол Тынчтыктын үйүндө олтурабыз. Бул Тынчтыктын бүгүн акыбалы өтө оор, аянычтуу бир учурда көз ирмемдер болуп аткандыгын коомго чагылдырып айтканбыз. Биздин бүгүнкү күндө ушул кылып аткан иштерибизден кайрылууларга кайдыгер карабастан өз убакыт саатында келип кол сунуп, маселени тез аран ичинде чечүү аракеттерин убакыттан уттурбасак экен деген аракеттерге чакырык кылган чакырыгыбызга кайдыгер карабаган кайрымдуу элдерге биз ыраазычылык билдиребиз. Бирок алардын катарында биздин үнүбүздү коомго жеткизишке себеп болгон бүгүнкү күндө телеканалдар бар. Анын ичинде ошол YouTube телеканалы бар. Ошол жетекчилигине, ошол телеканалдын жалпы жамаатына, анын ичинде ошол эл билсин автордук берүүсүнө дагы биз терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул Тынчтыктын акыбалын биринчилерден болуп, ушул жерге келип чагылдырып, коомго алып чыгып, бүгүнкү күндө коомдон өтө чоң колдоолор болуп, ошол чакырыктын жыйынтыгы өтө чоң жыйынтыктар менен Кудай буйрса мына бүгүнкү күндө бир жалгыз аттан чаң чыкпайт деп коет Кыргызда. Жалгыз кишинин колунан эч нерсе келбейт, бирок биз мындай акыбалда карап турбай, кол сунууларыбыз өтө зарыл болуп турат. Маданият жаатындагы деги эле кайдыгер карабаган баардык мусулман бир туугандарыбыз, деги эле мусулмандын бир туугандарыбыз андан тышкары дагы башка улуттун дагы өкүлдөрүнүн кол сунуулары болуп жатат бүгүнкү күндө. Кайдыгер карабастан анан жалпы элге ыраазычылык билдирүү менен дагы да чакырык кылат элем. Мына бүгүн Тынчтыктын ушундай акыбалында Кудай буйрса бир 40 000 доллардан айланасында акча керектелет экен өзү. Бирок ошол акчанын бүгүнкү күндө жарымысы чогулуп калды. 20 000 доллар бир жумадан ашып элек аралык болду. Ушул учурда 20 000 доллар чогулду. Кел урматтуу мекендешим. Бүгүнкү күнү адам алдын ала биле албай турган сырдуу дүйнөдө жашап жатабыз. Сиз дагы, биз дагы. Бирок эртеңкибизди биле албаган алсыз инсандын катарында баарыбыз турабыз. Эртең бизди кандай күн күтүп турганын билбейбиз. Бирок мындай учурда кайдыгер карабай, өзүбүзгө каалаган жакшылыкты өзгөгө каалап, эгер сиздин дагы бир тууганыңыз жаныңызда болушун кааласаңыз, өзүңүздүн дагы балдарынын кашында аман болушуңузду кааласаңыз, өзүңүздүн өмүрлүк жарыңыздын жанында, ата-эненин жанында болушуңузду кааласаңыз, жараткандан үмүт кылсаңыз, анда сөзсүз түрдө мусулман өзүнө кылган жакшылыкты өзгөгө каалайт деп ойлойм. Мына ушул Тынчтыктын акыбалында мен өзүмдү коюп көрүп, сиз өзүңүздү коюп көрүп, ой жүгүртсөңүз, мен ойлойм сөзсүз кол сунат деп. Ошон үчүн келиңиз, мындай учурда бизге эмне керек? Бир эле нерсе, ынтымак, анан биримдик керек. Кайдыгер карабай кол сунууга чакырык кылабыз. Кудай буйрса Тынчтык аман эсен, Кудай буйрса ошол барып жараткандан дуа тилек кылыңыздар көп-көп. Ошо комментарийлерде жазылып атат. Ошол бата тилектер кабыл болсун. Сөзсүз эле бир акча менен чектелбейт экен. Колуңуздан келсе, эки ооз жылуу сөзүңүздү айтып, ушул колдоо кылып, окуган намазыңызда дуа кылып коюңуз. Эгерде мүмкүн болсо ушул көрүп аткан видеолордон бөлүшүп, поделиться кылып, бөлүшүп коюңуз башкаларга. Ушул кайрымдуу болуп коомдук фондунун ушул жакшы кылган иши менен чагылдырып коюңуз. Баарыңыздарга Алла ыраазы болгон болсун.
Тынчтык Алымкулов жана бир туугандары кайдыгер карабаган кыргыз элинен жардам сурап келет. Ал эми элибиз муктаж болгон жарандарыбызга колун сунуп келген. Келгиле кыргыз элим, Тынчтык мырзанын сакайып кетишине колдоо көрсөтүп калалы. Кыргызстандын ичинде эл сом аркылуу 0704 67 73 73 номерине жана Сбербанк аркылуу жардам берсек болот.